Sadır Japarov gelsin! Gelsin! Манасада конушунда 700ге жакын үй бүлө сунос алдында турат. Элдин кыйкырыгын уксаңыз жүрөк түшөт. Садыр Жапаров келсин деп жатканын угууга болот. Бул айым зарына болуп жатабы? Нарындагы жыйында сагыз чайнаган айым элдин талкуусуна түштү. Өтө каттуу жер титирөө. Жалал-Абаддагы жер титирөөнүн кесепетинен 14ге жакын объект жаракат кеткен. Тооктун канаттары сасып кеткен. Бишкек шаарынын мэри кампалардын бирине барып текшерди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Жер титирөө. Жалал-Абадда жарака кеткен объектилердин саны 14кө жетти. Жалал-Абад облусунда 5 августта катталган жер титирөөнүн кесепеттерин иликтөө боюнча Жарандык коргонуу комиссиясынын алдын ала берген маалыматы боюнча жарака кеткен турак жай жана социалдык мекемелердин саны 14тү түздү. Майлуу Суу шаарында 1 социалдык объект, Сузак районунун Кыз Көл айыл аймагында 2 социалдык объект, Базар Коргон районунун Арстанба Ата айыл өкмөтүндө 8 турак жай жана 3 социалдык объектинин дубалдарында жаракалар пайда болгон. Учурда өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеевдин тапшырмасы менен жерлерде жарандык коргонуу кызматтары жана штаб тактоо жумуштарын улантууда. Мындан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал-Абад облусу боюнча башкармалыгынан ыкчам топ өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү, Божомолдоо департаментинин адистери менен биргеликте жер көчкү жүрүүсү мүмкүн болгон аймактар көзөмөлгө алынууда. 5 августта облус аймагында көчүү 6 балга жеткен жер титирөө катталган. Силкүнүүнүн очогу Майлуу Суу шаарында 4,5 балл, Базар Коргон районунун айрым айыл өкмөттөрүндө 4,5 балл, Жалал-Абад шаарында 3,5 балга чейин сезилген. Тоок канаттары көгөрүп кеткен. Бишкек мэри шаардагы кампалардын бирине барды. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жумшалиев борбордогу кампалардын бирин текшерип барды. Анда тоок канаттары көгөрүп жыттанып кеткенин көрүүгө болот. Кала башчысы дароо текшерүүгө алып, чара көрүүнү тапшырды. Матраимовдун өкүл баласы чет өлкөдө кармалды. Ош облусунун Кара Суу районунун Сабай айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Райымбек Матраимовдун өкүл баласы Мунарбек Сайпидинов Камчыбек Ташиевге кайрылуу жасады. Ал 6 августта Россиянын Новосибирск шаарында кармалганын айтып, бул ишке өкүл атасынын тиешеси бар деп эсептейт. Сайпидинов өз кайрылуусунда өкүл атасынын жашыруун иштери тууралуу билерин, журналист Уланбек Экизбаевдин жана Айеркен Сайми Итинин өлүмүнө байланыштуу айрым фактыларды билерин айтат. Sadır Japarov gelsin! Gelsin! Садыр Жапаров келсин. Көкжардагы суноско байланыштуу тургундар президентке үн катууда. Бишкектеги Көкжар конушунун номер 172 контурунда жашоочулар жерине жана мүлкүнө коркунучтуу болгон үчүн көчөгө чыгып, наразычылык акциясына чыгышты. Наразы болгондор президент Садыр Жапаровдун келүүсүн талап кылып, Садыр Жапаров келсин деген урандарды чакырып жатышат. Алар өкмөт менен түз диалогко чыккысы келип, өз үнү президентке жетишин талап кылып жатышканын билдирди. Эске салсак, буга чейин Октябрь районунун акиминин биринчи басары Майрамбек Адылбеков Көкжар конушунда 200дөн ашык объекти бузулушу мүмкүн экенин билдирген. Кече номер 172 контурда Ахунбаев менен Достоевский көчөлөрүнүн кесилишиндеги дүкөндөр, үйлөр жана тосмолор бузулуп баштаган. Учурда аймакта милиция кызматкерлери тартылып, коопсуздукту камсыздоо жана кырдаалды көзөмөлдөө иштери жүрүп жатат. Булак Сокол медиа. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Нарындагы жыйында сагыз чайнаган айым коомчулуктун сынына кабылды. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров жетекчилик кылган туризм маселелери боюнча жыйын учурунда сагызды көрүнө чайнап отурган айым коомчулуктун сынына кабылды. Социалдык тармактын колдонуучусу жыйындан тартылган видеону жарыялаган. Бул видеого колдонуучулар ар кандай пикир калтырышты. Айрымдары мындай көрүнүштү коомдук жайды жана өзүн сыйлабагандык катары баларса, кээ бирлери бирок баарын түшүнүп отургандай туюлат, башын ийкеп коюп деген
ирониялуу комментарийлерди жазышкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүм башчысы кармалды. УКМК тарабынан мамлекеттик органдардагы коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери кармалды. Такталгандай, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кырсыктарга каршы күрөшүү кызматынын бөлүм башчысы майор кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, кызматтын кызыкчылыгына каршы келген мыйзамсыз материалдык баюу максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин айрым бөлүктөрүнө ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү боюнча туруктуу коррупциялык схеманы уюштурган. Жарандан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүмдөрүнүн бирине ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү үчүн 80 000 сом өлчөмүндө акча каражатын алып, бирок аткарган эмес. Буга байланыштуу мобилдик банкинг аркылуу мурда алган каражатты кайтарып берген. Бул факты боюнча 5 августта ал кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалды. Бул кылмыш иши боюнча тергөө иш-чаралары улантылып, бул кылмышты жасоого башка адамдардын дагы катыштыгы аныкталууда. Манас ата конушунда 700гө жакын үй снос алдында турат. Жашоочулар бийликке кайрылды. Ала Мөдүн районундагы Манас ата жаңы конушундагы 700гө жакын үйдү сүрдүрүү алдында турат. Бул тууралуу журналисттерге жергиликтүү тургундар билдирди. Тургундардын биринин айтымында жаңы конушта 1000ден ашык үй бүлө жашаса, 350дөөнүн гана кызыл китеби бар. Бир күн мурун бийлик өкүлдөрү жеке үйлөргө снос деген жазууну калтырышкан. Буга байланыштуу наразы болгон тургундар чогулуп, аким менен жолугушууну талап кылышкан. Бирок расмий адам келе элек. Дагы бир тургун 2021 жылдан бери жергиликтүү бийлик кызыл китептерди берүүнү кечеңдетип жатканын айтты. Бүгүн эртең чыгарабыз деп алдап келишкен. Эми дубалга снос деп жазып коюшуптур, деди ал. Жашоочулар учурдагы кырдаалды жөнгө салуу өтүнүчү менен президент Садыр Жапаровго жана УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевке кайрылууда. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18 000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман 1000 эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып суранам. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман 1000 эселеп кайтсын сиздерге. Мына биз ушул жерден 21-жылы, 22-жылы деп мына ушул убакка чейин кызыл китепти созуп келип, эртең чыгат, бүрсүгүнү чыгат деген алданган сөздөр менен ишенип отуруп, мына бүгүнкү күнү ушундай күнгө келип калдык да. Анан мына бүгүн снос деп жазып кетти мисалы үчүн. Биз ушул убакка чейин мисалы айыл өкмөттөргө барып, акимдерге барып, ошолор менен чогуу иш алып барып, арыз далай калтырып жүргөнбүз. Бер жагы эле 5 жыл чуркап жүрдүк ушул жерлерибизге. Мына анан алдын ала же бир жума же бир ай мурун кагаз берип снос болот деп айтпай, 2 күндөн кийин үйүңөрдү түптүрөбүз, жабабыз деп атышат. Ошого дагы чара көрүп берсеңиздер деп суранат элек. Бул жашоочулардын 80% сноска кетет деп атат. Биз деген бул жерди биз деген тиги кызылдай акчабызга сатып алганбыз. Жок. 80%. Annemle sarsıldı sorunu. Yok, kesinlikle. Siz şunu gösteriniz, siz Срочно апелле бермелер. Самның сөйлеме, самның мотор апелле чакырып жатат. Bunu ne diyorsun sasık? О, bunu öldürdü da. Полностью не да. Никуда не вывозить это. Почему? Выбор кеткен тура именно. Почему как операция оказалась? Как заветрится сейчас,
Запах не передадим, тут дышать невозможно. Срочно подтопку. Закрывай. Gelsin! 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 Evet, прямой эфир кылгылар. Facebook'tan. Sosyetten прямой эфир кылайлы бардыгыз. Gelsin! Gelsin! Gütövüz! 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 Gelsin! 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 Geldik prezident! 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 Туғанда тоқта оғыла, резонанс қылады. Аны ұлыс керек, аны Sosyete прямой эфир кылайлы. Садыр Жапаров! Gelsin! 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 Gelsin de dinlemeye çalışılmaz mı?